25 бөлүм. Амация 25 жашында такка отуруп, 29 жыл Иерусалимде падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жейодан. Ал Иерусалимдик эле. Ал Теңирге жаккан иштерди кылды, бирок аларды бүт жүрөгү менен кылган жок. Анын падышачылык бийлиги бекемделген соң, падыша атасын өлтүргөн өз кулдарын өлтүрдү. Бирок алардын балдарын өлтүргөн жок. Анткени Теңирдин Мусага берген мыйзам китебинде мындай деп жазылган: балдар үчүн аталары өлтүрүлбөсүн, аталар үчүн балдары өлтүрүлбөсүн. Ар ким өз кылган кылмышы үчүн өлүм жазасына тартылсын. Амация бардык Жүйүт элин чогултту. Жүйүт жана Бенжамин урууларына 1000 башылар менен 100 башыларды койду. Алардын 20 жаштагыларын жана андан жогоркуларын эсептеп чыгып, найза, калкан көтөргөн, согушка жарактуу 300 000 адамды тандап алды. Ошондой эле 100 талант күмүшкө 100 000 жоокерди ысырайылдыктардан жалдап алды. Бирок Кудайдын кишиси ага келип мындай деди: падыша, сени менен Ысрайыл аскерлери барбасын. Анткени Теңир ысырайылдыктар менен да, Эпрайымдын уулдары менен да эмес. Сен өзүң жалгыз бар, эрдик кылып майданга кир. Болбосо Кудай сени душмандын көз алдында кулатат. Анткени колдой турганда, кулата турганда Кудай өзү. Амация Кудайдын кишисине: Ысрайыл аскерлерине мен берген 100 талант күмүштү эмне кылыш керек деди. Кудайдын кишиси: Кудай сага андан көптү бере алат деди. Ошондо Амация Эпрайым жеринен келген аскерлерди өз жерине кетириш үчүн бөлүп салды. Алар жүйүттөргө абдан ачууланып, өз жерлерине ачууланган бойдон кетишти. Амация болсо кайраттанып, өз элин баштап, туздуу өрөөнүнө жетип, Сейирдин 10 000 уулун кырып салды. Жүйүт уулдары алардын 10 000 адамын колго түшүрүп, аларды асканын чокусуна алып чыгып, кулатып жиберишти. Алардын сөөгү талкаланды. Амация согушка катыштырбай, кайра жөнөткөн аскерлер болсо, Самариядан Бейт-Хоронго чейинки Жүйүт аймагынын шаарларына чачырап кетишти. Алар ошол шаарларга кол салып, 3000 адамды өлтүрүп, өтө көп олжого ээ болушту. Амация эдомдуктарды талкалап келгенден кийин Сейир уулдарынын кудайларын алып келип, өзүнө кудай кылып койду да, аларга табынып, жыпар жыттуу зат түтөттү. Ошондо Теңир Амацияга катуу каарданып, ага пайгамбарын жиберди. Пайгамбар ага: сен эмне үчүн сенин колуңдан өз элиң куткара албаган бул элдин кудайларына табынып жатасың деди. Ал ушинтип айтканда, падыша ага: сени падышага кеңешчи кылып коюшту беле? Токтот, болбосо сени өлтүрүп коюшат деди. Пайгамбар унчукпай туруп: кайра, Кудай сени жок кылууну чечкенин билдим. Анткени сен ушул ишти кылып, менин кеңешимди укпай койдуң деди. Жүйүт падышасы Амация өзүнүн кеңешчилери менен кеңешип көрүп, Ысрайыл падышасы Жейунун уулу, Жаахаздын уулу Жаашка киши жиберип: кел, жекеме-жеке беттешели деп айттырды. Ошондо Ысрайыл падышасы Жааш Жүйүт падышасы Амацияга мындай деп айттырды: Лебанондо өскөн тикенек, Лебанондо өскөн кедирге киши жиберип, кызыңды менин балама бер деп айттырыптыр. Бирок Лебанондогу жапайы жырткычтар өтүп, ал тикенекти тебелеп салышты. Сен мен эдомдуктарды талкаладым деп текеберденип, өзүңдү өзүң көтөрүп жатасың. Андан көрө үйүңдө эле отура берсеңчи, коркунучтуу ишти баштап эмне кыласың? Өзүң менен кошо Жүйүт аймагында өлтүрөсүң. Бирок Амация анын сөзүн уккан жок. Анткени алар эдомдуктардын кудайларына табына баштагандыктан, аларды Жааштын колуна салып бериш үчүн бул иш Кудайдан болду. Ысрайыл падышасы Жааш аттанып чыгып, Жүйүт падышасы Амация менен Жүйүт аймагындагы Бейт-Шемешти жекеме-жеке беттешти. Ошондо ысрайылдыктар Жүйүт аймагындагыларды талкалап салышты. Ар ким өз үйүнө качты. Ысрайыл падышасы Жааш, Жаахаздын уулу Жааштын уулу, Жүйүт падышасы Амацияны Бейт-Шемеште туткунга алып, аны Иерусалимге алып келди. Анан Иерусалим дубалын Эпрайым дарбазасынан бурчтагы дарбазага чейин 400 чыканак уратты. Анан Кудай үйүнөн Обед Эдомдун көзөмөлүндөгү алтын күмүштөрдү, кымбат ириштерди, падыша үйүнүн казынасын, башы барымтага алынган кишилерди алып, Самарияга кайтып келди. Жүйүт падышасы Жааштын уулу Амация Ысрайыл падышасы Жаахаздын уулу Жааш өлгөндөн кийин дагы 15 жыл жашады. Амациянын калган иштери, алгачкысы да, акыркысы да Жүйүт жана Ысрайыл падышаларынын китептеринде жазылган. Амация Теңирден баш тарткандан кийин Иерусалимде ага каршы чыккынчылык уюштурушту. Ошондо ал Лакишке качып кетти.
Анын артынан киши жиберип, аны ошол жерде өлтүрүштү. Анын сөөгүн аттар менен алып келип, Жүйүттүн шаарына, ата бабаларынын жанына коюшту.